Assalamu alaikum, урматтуу Талас тургундары, амансыздарбы? Мен бүгүнкү чыгарылышта сиздерге центрден 5 комнаталуу квартира сатыкка чыгып жатат, ошону тартып бермекчимин. Дарегине көңүл буруп коңуздар. Дареги мына ушу Советский көчө. Советский көчө менен Карл Маркстын бурчунда. Хан сарайдын артында мына ушул 5-чи этаждагы 5 комнаталуу Апкомский квартираны тартып берем. Аяна чейин көрүңүздөр, балким бул там квартира сизге жагып калып, сиздин үйүңүз болуп калышы толук мүмкүн. Же болбосо жакындарыңыздарга жиберип коюңуздар. Ким эгер жакындарыңыздар, тааныштарыңыздар квартира алам деп издеп жүргөн болсо. Ихсан корпоратив менен үй издегендер, квартира издегендер абдан көп болуп жатат. Видеону көрүп бөлүшүп коюңуздар, лайк басып. Мына Хан сарайдын арты. Хан сарайдын арты. Бул жакта намазкана бар. Мына ушу күн батыш жагындагы ушу 1-чи подъездден киребиз. 5-чи этажга анда эмесе кеттик. Туугандар, көп ким ушул 5-чи кабат экен, чыкканда кыйналабыз деп ушундай бир ойлор keçиши мүмкүн. Бирок ким эгер өзүнүн ден соолугун караган болсо, ден соолугун ойлогон адамдар үчүн менимче бул 5-чи этаждын дагы жакшы жактары бар. Себеби дегенде бул каалабасаңыз дагы басып чыгышка туура келет. Канча көп баскан сайын билесиздер, кан жүгүрүү жакшы болуп, адамдын ден соолугунун баары мындайча айтканда ден соолугуна өтө бир пайдалуу басыштар болот. Андыктан бул 5-чи кабаттан алыс болуп калат экен, чыккандан кыйналам деп эч кандай бир негатив ойлобой, пессимист болбостон бир пайдалуу жактарын эске алып коюңуздар, туугандар. Мынакей мотелге келип калдык. Азыр ичин баарын толук тартып берем. Мынакей туугандар, баса белгилеп айтып койчу нерсе, бул оң жактагы квартира, бул батыш жак бети болуп калат, угловой ушул жак болот. Бул сатыкка чыккан квартира мына сол жак, мындайча айтканда, угловой эмес квартиралар билесиздер, жылуу болот. Кышында да абдан жылуу. Бул менин карындашымдын квартирасы. Караңыздар туугандар, бул 5 комнаталуу квартираларды көп ким мындайча айтканда ойлогон эмес. Таласта 5 комнаталуу квартира бар экени көптөр маалым эмес экен. Бул 5 комнаталуу ушундай, караңыздар. Бул киргенде холл. Оң жактан баштайлы. Оң жакта бир спальный бар, мынакей. Спальныйдын дагы ичи кенен. Андан кийин мынакей бул жакта душу. Душ, туалет барды иштейт. Анан холлдон кийин эле туугандар, бул жакта кухня. Кухнялары бары ночной потолок. Эгер жакшылап сүйлөшүп келишсеңиздер, бул кухня гарнитурларды дагы калтырышы мүмкүн. Мынакей ушул потолоктору ночной. Крышаларын жаап, суу акпай таран кылып, ремонттон өткөн. Крышада мындайча айтканда коркунуч жок. Бул жагында дагы бир спальный бар. 3,5 га 4,5. Бул жолу 13 квадрат метр. Бул жакта балкон. Балкону. Дагы мен силерге туугандар кызыктырып тартып берчү жактарын айтып берейин. Бул жагы ремонту бүтө элек. Бул жагы мынакей чоң зал кылса да болот. Квадраты дагы 7 метрге 6 метр. Болжол менен 42 квадрат метр, ремонту бүтө элек. Дуаларына бир сыйра шпаклевка тартылган. Бул жактар башында суу аккан экен, бирок азыр бар крышаларды жаап жаңыртып лист менен, мындайча айтканда суу акпайт. Жана бул жакта дагы мынакей
ушундай бир комнатасы бар. Ремонт бүт элек. Сиздерге дагы бир альтернативный варианттарды айткым келип турат. Калоочулар. Мына ушул комнатанын төр жагынан кийинки подъезден эшик чыгарып койсо да болот. Бул жагын под бизнес кылып туруп, ушул жактарды бир бөлүп, комната кылып, мындайча айтканда, бир квартираны 2 квартира кылып ала тургандагы варианттары бар. Бул жан квартирага берип койсоңуздар да болот. Бул жерди хотту жаап койсо дагы, бул жагы мынакей холл менен кошкондо 3 комнаталуу ушундай квартира ремонту менен. Ал эми аркы жагына өзүнчө да бир квартира кылып ала тургандай варианттар бар. Урматтуу туугандар, баасына келели, анда эмесе баасын 33.000 АКШ долларын сурап жатат. Эгер кимге кызыксаңыздар, төмөнкү экрандагы номерге чаласыздар. Албетте содалашса болот, түшсө болот, варианттар болсо карап көрөбүз туугандар. Мына ушундай колман келишинче мен сиздерге тартып бердим туугандар. Эгер үй жаккан болсо, сөз түрдө лайк басып, бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Жана биздин каналга каттала элек болсоңуздар, биздин каналга катталганды да унутпаңыздар. Биз сиздерге Таластагы сатка чыгып жаткан тамдарды, квартираларды жана башка Таластагы жаңылыктар менен сиздерге бөлүшүп маалымат жеткирип турмакчыбыз.